Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров Астанага келди. Израиль менен Иорданиянын чек арасында ок атылып, 3 киши каза болду. Экономика министри Россиядан төлөмдөр жаңы тартипте уланууда. Байсалов: башкаларга карап Россия менен алаканы үзүп кое албайбыз. Вьетнамда тайфундан 4 адам каза болуп, 80ге жакыны жарадар болду. Мектептердин биринде 140тан ашык окуучу тамактануу уланды. Самат Абдрахманов атаңдашын биринчи раундда нокаут менен кулантты. Кыргызстан Өзбекстан беттеши. Ташиев футболчуларга ийгилик каалады. Президент Садыр Жапаров Астанага келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 сентябрда иш сапары менен Астана шаарына келди. Мамлекет башчысынын борту Казакстандын баш каласындагы эл аралык аэропортко конду. Президент Садыр Жапаровду Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эл аралык аэропортто килем төшөлүп, баатырлар тизилди. Эске салсак, иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышат. Израиль менен Иорданиянын чек арасында ок атылып, 3 киши каза болду. Израиль менен Иорданиянын чек арасындагы Аленби көзөмөл өткөрүү пунктунда болгон атышуудан 3 киши каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, Иорданиядан келген жүк ташуучу унаанын айдоочусу өткөрмө бекетте израилдик жумушчуларга ок чыгарган. Тез жардам кызматкерлери жабырлануучуларды сактап калууга аракет кылышкан, бирок алар каза болуп калышкан. Полиция ошондой эле көрүлгөн каршы чаралардын натыйжасында кол салган адам жок кылынганын билдирген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Экономика министри Россиядан төлөмдөр жаңы тартипте уланууда. Кыргызстанга төлөмдөрдү которуунун жаңы тартиби финансылык агымдардын ачыктыгын камсыз кылуу жана транзакциялардын баасын төмөндөтүү максатында иштелип чыкты. Бул тууралуу РИА Новостиге экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирген. Буга чейин Улуттук банк коммерциялык банктарга бир өлкөдөн экинчисине өтүп жаткан, башкача айтканда Кыргызстандын аймагына кирбеген товар, кызмат жумуштары үчүн төлөмдөрдү которууга тыюу салган. Бул соода агымын тартипке келтирүү үчүн жасалды. Товарлар өлкөгө кирбегени ишкерлерге жардам берет. Банктар үчүн баары ачык болуп, шектүү транзакцияларды токтото алат деп түшүндүрдү Амангелдиев. Анын айтымында атайын мамлекеттик компания түзүлүп, ал которууларды талаптагыдай жүргүзүүнү камсыз кылат. Министр которуулар банктарга караганда арзаныраак болорун белгиледи. Мында учурдагы төлөмдөргө эч кандай чектөөлөр болбойт. Банктарга финансылык операциялардын айкындыгына кепилдик берүү менен талаптарды сактай алат. Амангелдиев белгилегендей, бул транзакциялардын ачыктыгын жана жөнөкөйлүгүн камсыздайт. Биз бул соода операциялары ачык айкын болуш үчүн бардык шарттарды жөнөкөйлөтүп, түзүп жатабыз деп сөзүн жыйынтыктады экономика министри. Булак Спутник Эжи. Байсалов: башкаларга карап Россия менен алаканы үзүп кое албайбыз. Башкалар Россия менен байланышкан нерселерди жокко чыгарып жатат деп биз алаканы үзүп кое албайбыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Туркиянын ЖМКларынын бирине берген маегинде билдирди. Ал Россия Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеген. Санкциялар шартында жашап жатабыз, айрыкча банк секторубуз, бирок өз позициябыздан кайтпаганга аракет кылабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү геосаясий оюндарга аралашпайт. Алардын улуттук өнүгүүсүнө тоскоол болушуна да жол бербейт. Биз өлкө ичиндеги өнүгүүгө басым жасап, глобалдык чыр-чатактарда бир тарапка жан тартпайбыз. Россия менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш. Бул мамлекет менен экономикалык жана аскердик байланышты бекем сактайбыз деген Байсалов. Минкап төрагасынын орун басары эл аралык деңгээлде Кыргызстан бардык өнөктөштөр менен мамилени бекем кармоого аракет кыларын, Украин кризисин баштан тынчтык жолу менен чечүүгө чакырып келгенин кошумчалаган.
Вьетнамда тайфундан 4 адам каза болуп, 80ге жакыны жарадар болду. Кече 7 сентябрда Вьетнамда орун алган Яги тайфунунан 4 адам каза болуп, 80ге жакыны жарадар болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Өлкөнүн түндүгүн акыркы 10 жылдагы эң күчтүү супер тайфун Яги каптады. Деңизде борон болуп, кемелерди оодарган. Бактыга жараша туристтик кемеде эч ким болгон эмес. Такталгандай хайфондо электр мамы кулап түшкөн. Анда 20дан ашык бак-дарактар түү менен жулунган. Куангнин провинциясында көптөгөн үйлөрдүн чатырлары жулунган. Башкала Ханойдо, ошондой эле жакынкы провинцияларда 17 электр көмөк чордондору жабыркаган. Булак Суберкежи. Казакстанда мектептердин биринде 140тан ашык окуучу тамактануу уланды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Бешоку айылында окуучулардын массалык уулануу фактысы катталды. Акыркы маалыматтар боюнча 141 бала медициналык жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 82 мектеп окуучусу эмканада дарыланса, 43-ü үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми 16 бала ооруканада. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгы бардык керектүү дары-дармектер жана шешептер жетиштүү көлөмдө бар экенин билдирди. Тез жардам бригадалары калкка тез жардам көрсөтүү үчүн толук күч менен иштөөнү улантууда. Самат Абдырахманов атаңдашын биринчи раундда нокаут менен кулантты. Самат Кыргыз Абдырахманов ФБЛ версиясы боюнча орто салмакта дүйнө чемпиону болду. Биринчи раундда ал хардкор турниринде профессионалдык рингде 18-1 эсебинде венесуэлалык мушкер Жони Санчезди жеңип алды. Кыргызстан Өзбекстан беттеши. Ташиев футболчуларга ийгилик каалады. Кыргызстан футбол командасы Азиянын мыкты командалары менен тең тайлашаларын далилдеди. Бул тууралуу КМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтканын Кыргыз футбол союзунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал бүгүн Мурас Юнайтед клубунун базасында өткөн машыгуунун алдында футболчулар менен жолугуп ийгилик каалаган. Акыркы Иран менен өткөн беттеш биздин өлкөнүн курамасы Азиянын эң мыкты командалары менен тең тайлаша ойной ала тургандыгын далилдеди. Келе жаткан оюндарда өзгөчө 10 сентябрда Өзбекстанга каршы боло турган беттешти биз жанагы кураманын көрүмандары чоң үмүт менен күтүп турат деген Ташиев. Эске салсак, 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына 3-чү тандоо раундунун алкагындагы Кыргызстан Өзбекстан футбол беттеши 10 сентябрда Бишкекте болот.